22 bölüm. Жақшы насият тууралуу. Насият дегенге түшүндүрмө араб тилиндеги насихат деген сөз абдан көп маанилерди туюнтат. Бул жерде ал чыныгы берилүү, накта ыкластуулук менен чын жүрөктөн мамиле кылууну талап кылынган нерсеге карата чынчылдык, ак ниеттүүлүк менен жакшылыктарды каалоону туюнтуу үчүн колдонулууда. Аллах Таала мындай деген: чындыгында ыймандуулар бир тууган. Аллах Таала, Аллах андан ыраазы болсун, Нухтун мындай дегенин билдирет: мен силерге эгеңер силерге жибергендерди жеткирип, силерди жакшылыкка гана чакырамын. Араф сүрөсү 62 аят. Аллах Таала, Аллах андан ыраазы болсун, Худтун мындай дегенин билдирет: мен силер үчүн ишеничтүү жана боорукер насыятчымын. Араф сүрөсү 68 аят. 181 хадис. Аллах андан ыраазы болсун, Абу Рукайя Тамим бин Аус ад-Дари мындай деп кабарлайт: бир жолу Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди: дин бул мамиледеги чын жүрөктөн чыккан ыкластуулуктун көрүнүшү. Биз сурадык: кимге карата жасалган мамиледеги? Ал айтты: Аллахка. Башкача айтканда, ыкластуулук бул Аллахка ыйман келтирүүдө, ага моюнсунууда, ал харам кылган нерселерден тыйылууда жана бутпарастык, мушриктиктин баардык түрлөрүнөн баш тартууда жана башка ушул сыяктуу амалдардан даана көрүнүүгө тийиш деген маани. Аллахка, анын китебине, башкача айтканда Куран, Аллахтын сөзү экендигине чын ыкластан берилүү менен ыйман келтирүү жөнүндө сөз болууда. Анын пайгамбарына, башкача айтканда Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва салламга карата чын ыкластан жасалган мамиле, анын пайгамбарлыгына, ал өзү менен кошо алып келген нерселерге, анын баардык буйруктарына моюнсунууда жана баш ийүүдөн көрүнүшү керек деген маани. Момундардын амирлерине, башкача айтканда аларга карата мамиледеги ыкластуулук, баардык жакшылык иштерде жардам берип, алардын шариатка каршы келбеген буйруктарына моюнсунууда, зарыл болгон учурларда аларды баардык жамандыктардан тосуп, коргоп калууда көрүнүүсү абзел деген маани. Жана дегеле бүткүл мусулмандарга карата, башкача айтканда ыкластуулук, алар менен диндеш, туугандык мамилелерди чыңдоодо, аларга жардам берүүдө, жакшы насыят берүүдө жана башка ушул сыяктуу иштерден байкалат деген маани. Ушул хадисти дагы бир жолу кайталап окуйлу. Дин бул мамиледеги чын жүрөктөн чыккан ыкластуулуктун көрүнүшү. Биз сурадык: кимге карата жасалган мамиледеги? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Аллахка, анын китебине, анын пайгамбарына, момундардын амирлерине жана дегеле бүткүл мусулмандарга карата. Маалымат булагы Муслим. 182 хадис. Аллах андан ыраазы болсун, Жарир бин Абдуллахтын мындай дегени кабардалат: мен Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва салламга намаз окуймун, зекет төлөймүн жана ар бир мусулманга чын ыклас менен берилип мамиле кыламын деп ант бергенмин. Маалымат булагы Аль-Бухари, Муслим. 183 хадис. Аллах андан ыраазы болсун, Анас, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям мындай дегенин кабарлайт: силердин эч кимиңер өзүнө каалаган нерсени мусулман тууганына дагы кааламайынча ыймандуу боло албайт. Маалымат булагы Аль-Бухари, Муслим.